журналга Куржук аябай жакты же максатты жакты деп окуучулар абдан мактап жатышат. Мен Тушуналиев Мухаммедали. Мен аяк кушуна катыша электе башкалар менен жакшы мамиле кылбай, мамилени билбейт болдум. Аяк кушуна катышкандан кийин мамиле эмне экенин жана башкалар менен жакшы мамиле кылганды үйрөндүм. Менин атым Машалов Ильяс. Мен аяк кушуна катыша электе мен ушул дүйнөгө максат койбой, күн өткөрүп жүрө берчүкенмин. Мен азыр аяк кушуна катышып, ушул дүйнөгө башкача көз караш менен карап, максат коюп, ушул Чубак Ажыдай алым болом деп максат койдум. Буюрса ошол максатыма жетем. Мен ачып Раяна. Мен аяк кушуна келгенде кандай өзгөрүүлөр болду? Мен аяк кушуна келгенде ички дүйнөм таза башкача сезим болдум. Жаңы дүйнөгө келгендей болдум. Аяк кушуна мага абдан жакты. Мен тартынбай сүйлөп баштадым. Саламатсыңарбы делелер. Мен Атайдын апасы болом. Атай бул жака келгенде 1,5 ай болду. Негизи Гүлмира эжеге бизге алфавит тили окутуп бериңиз алып келгенбиз. Үйдөн эркек бала болгондон мен окутсам окубайм деп койчу. Анан бул жака ошо тамганы таанытып бериңиз деп алып келгенбиз. Азыр Кудайга шүгүр 1,5 айдын ичинде алфавиттин баарын жаттады. 1,5 айдын ичинде Атай 2 тамганы кошуп, 3 тамганы кошуп окуп калды. Белгиле сунуштайм, жазма окутуп борборуна балдарды алып келсеңер жакшы результаттарга чыгып берет экен. Жазма окуу борборуна келгенибиздин себеби балам ай бою класста окуп бүтүп, 1-класстан кыйналбаш үчүн айылыбыздан жакшы отзывдар тапып ушул жака келдик. Балам да чыгыштары абдан жакшы, эжелери дагы абдан тыккан, кабинеттери жакшы, условиялары жакшы экен. Балдарыбыз прям с удовольствием ходят. Эжелерине күч-кубат. Аябай ар бир балага деликатно, ко всем индивидуально подход находят. Саламатсыздарбы, айылдын катышуучулары. Менин кызым Адай айында айылдын курсуна катышкандан бери өзүнүн эркин алып, үйрөндү. Аябай кызыктуу болуп, окуганын кызыгуусу дагы артып атат. Анан мен дене мектебине 3 жылдан бери катышам. Мен башында 5-класс чейин ушул дене мектебине келгенде менин да